Мен өзүм Ош шаарында төрөлгөм. Ош областына караштуу Өзгөн районунун Кызыл Дыйкан айылынан болом. 6 жашыбызга чейин Ош шаарында жашап, мен 6 жашыма чейин анан шартка байланыштуу Борбор калаага көчүп келгенбиз. Мен өзү кичинекейимден эле кызык элем. Ушундай карате, мушташ өнөрлөрүнөчү. Ошентип кызыгып жүрүп эле анан мектепте окуп жүргөн кезде 3-класста жаңы окуу жылы башталганда атайын таэквондо биздин мектепке келип, жаңы ошол секция ачылып, ошол жака анан балдарды чогултуп аткан экен да. Агайы келип, ошол агайнын ушундай каалоочулар болсо келгиле деп өзү түз чакырып келген. Ошонун чакырыгын угуп эле үйгө келип сүйүнүп, ага чейин таппай жүргөм да, мен да катышсам деген ниеттерим, кыялым бар болчу. Каяка барарымды билбей анан ошол агайды көрүп, ал келип чакыргандан улам сүйүнүп үйгө келип айтып, ушундай мен жазылайын деп. Үйдөгүлөр дагы дароо эле апам макул болуп, ошол жерденчи мейли жазыл деп сөзсүз деп колдоп алар дагы. Ошентип эле барып калгам. Эртеси күнү анан базарга барып апам экөөбүз кийим кеч алып, атайын тренировкага барганга. Ошентип анан ошол жака жазылгам да, 3-класста окуп жүргөндө. 8-9 жашым болуш керек. Ошондон бери эле анан мушташып, ошентип таэквондого катышып, мушташканды үйрөнүп, урганды, тепкенди үйрөнүп. Башында эми мындай чоң деле кыялдарым жок болчу. Болгону ушу жөн эле качсам деген. Анан бара улам мелдештерге чыгып, алгачкы мелдешимде утулуп, андан чыңалып, андан аркысын кийинкилерге утам деп ушундай максат коюп, кийинкилеринен ушундай ийгиликтер ачылып, улам бир жеңишке жетишкен сайын анын аркасынан жаңы жеңишке жетишсем деген ушундай ниеттер, максаттар коюлуп, ошентип эле анан спортко аралашып кеттим да. Единогласным решением судей победу одержал Арастер! Ушунчалык сыйлыкка жетиш үчүн, ушундай сыймыктандырып элдин сыймыгы болуш үчүн, конечно, бул көптөгөн эмгектерди жасады. Бул кичинекей кезинен эле өзү өжөр жигит болчу. Кичинекей кезинде эле ошо айткандан кайтпаган. Мектепти алтын медаль менен бүтүргөн. Бардык сабактарын жакшы окуган, тартиптүү, үлгүлүү жигиттерден болчу. Тренировкасынан калбайт эле. Үйдө тояш болобу, башка болобу, сабактан калбайт, тренировкадан калбайт. Ушу өзүнүн өжөрлүгү менен жетти дейм да, ушул эмгекке, ушул даңазага. Конечно, биз колубуздан келген колдоону көрсөттүк. Көптөгөн жылдар бою ушу өзүбүз финансы жактан каржылап турдук. Мамлекет колдой албайт болчу, азыр эми кичине жардам бере баштады. Бирок башта кайда барса да өзүбүз колдойт элек. Таэквондодо 7 жыл катышты. Ал жерден Каракурдун ээси болду, биринчи дан болду. Кыргызстандын 4 жолку чемпиону болду. Ошентип анан 10-класста экен. Анан кикбокске өтүп кетти. Ошодон бери 10 жыл ашыгыраак, 15 жылдай кикбоксте жүрөт. Азыр кикбокста Кудайга шүгүр сыймыктанарлык көп нерселер жасады. Биз ата-энеси эле эмес, урук тууганы, Кыргызстандын намысын коргоп, көп жерлерде Кыргызстандын гимнин ойнотуп атат, көп жерде туусун көтөрүп атат. Биз өтө сыймыктанабыз. Башка мамлекетке барганда, башка мамлекеттин гимнин бир гана спортсмен ойнотот же президент. Бул Кудайга шүгүр көп жерде көп жолу ойнотуп келди.
Thank you. Congratulations. Аңгыча бир 7 жыл өтүп кетти таэквондого катышып жүргөнүмө, кара куруктун ээси болуп, анан ошол кездерде анан кикбокс жакшы чыгып баштаган. Анан кикбокска которуп алдым да ошол убакта. Ошондон бери 2008-жылдан бери анан ушул өзүбүздүн агайыбыздын колунда машыгып келем. Азыркы тапта деле ушул агайым бүткүл мелдештердин баарына дайындап чыгарып жүрөт. Так, а вас в ринг. Сейчас первый раунд. На сегодняшней тренировке, сегодняшняя тренировка у нас учебно-тренировочные бои. Все, первое задание. По парам работаем. Передняя ручка, передняя ножка. Задание поняли? Все, приготовились. Не сковывайся, Женя. Плечи свободны. Ноги уже, Женя. Вот. Легко, свободно работаем, свободно. И двоечки. И два. Ножка по печени. С ноги начни. Раз, два. И ножка по печени. Еще раз. И сейф закрути. Джеб с левой ручки и нога. Авазбек 2008-жылы менин колума келген, анда 17 жаштагы бала болчу. Салмагы 54 килограмм болчу. Орусча айтканда кичинекей, щупленький эле бала болчу да. Спортивный тил менен айтканда аябай бул пахар бала да. Тренировкага эң биринчи келет, тренировкадан куалап чыгасың да. Эң акыркы кетет да. Биринчи где-то бир жылдан кийин уже Аваз результат көрсөтө баштады. Международный турнирлерди ута баштады. Кыргызстандын чемпионаттарын ута баштады. Биринчи чоң турнирга чыкканда это Кубок мирага барган. Кубок мирадан биринчи турнирдар мындай ийгиликтүү боло элек, ийгиликтүү болгон жок да. Андан кийин биринчи дебютный дүйнө чемпионатына 2011 барганбыз да. Аякта деле биринчи бойдон уртулуп калды. Ушинтип опыт топтодук жакшы эле. Ана 2013 жылы дүйнө чемпионатында уже чемпион болду да. Шу чемпиондуктан кийин анан кийин Азияны 2 жолу утту. Азия оюндарын 17-жылы утту. 2015 дүйнө чемпионатында серебряный призер болду. И бил буюрса чемпионатта дүйнө чемпиону болду. Эл айтат, мен өзүм айтсам мактангандай болуп калсам керек. Мунун негизи ата журтту жумшак кишилер аябай. Кайнатам да аябай жумшак болгон, жолдошум бир туугандары, жолдошум өзү да аябай жумшак киши. Аваз өзү негизи ошо ата журттун дагы тартканда, 50-50 болсо керек деп ойлойм. Жумшактыгы, мындай эмелери ошо ата журтуна окшош. Анан кичине өжөрлүгү менин туугандарым тартып калган болуш керек. Тагаларын, тай тарабын, тайкелерин тартып калса керек. Тайкелери ушундай өжөрүрөөк. Бир иним бар болчу, азыр эми маркум болуп кетти. Ошол спортко катышып, ушундай күрөш менен заниматься этип жүргөн бала эле. Аябай Авазды колдойт эле.
эми ошолорду тартса керек деп элдерден эле угам тай тарабын тарткан дешип эле ошол өжөрлүктөр ошентип айтышат да. Өзү андай күлүп жумшак болгону менен ушундай неме мындай бир нерсени максат кылып койсо ошого жеткенге аябай аракет кылат, чыдамкай. Таң калам өзүм дагы. Эрки аябай күчтүү бала. Үйдө той болуп атса дагы балдар эми туугандардын балдары келип эшикте ойноп атса да кичинекей кезинде да бул ойночу эмес да, мектептен келип сабагын аткарып бардыгын бүтүп анан элдер ойноп ызылдап мыяктарда ойноп чуркап жүрсө деле бул унчукпай отуруп тамагын жеп алып туруп сразу тренировкага кетет эле. Ушундай эрктүү да, эрки күчтүү бала. Эми ушунан жазбасын, эми Кудай эми көз тийбесин. Три. Три. И 4 по печени. Күндө мен ушундай учурлар болот. Залга кирген келбей калат да. Тажаганыңдан, чарчаганыңдан боламчы. Анткени бир эле нерсени кечке кайталай берсең, ал ушунчалык деңгээлде сен көнүң өтөт да. Аны кылгың келбей калат ошочу. Бирок ошонун аркасында анан ийгилик бар да. Ошол учурда анан сен ошол нерсени өзүңдү мага бул керек, мен кылышым керек, мен жасашым керек деп өзүңдү ушу залга келишиңе өзүң ушундай бир заставлять этип келе турган болсоң, мисалы ошондо анан ийгилик сөзсүз болот. Мен кээ бирде ушундай чоң белдештерге даярданып атканда машыгуулар 3 мал, 2 мал, 3 мал болот да бир күндө. Жумасына 6 күн ушунчалык деңгээлде чарчайбыз, залга киргим келбей калат да. Перчаткини кийгим келбей калат. Ушу машыгууга кийген кийимдеримди кийгим келбей калат да. Ушунчалык булардын жыттары мисалы да. Ошончолук деңгээлде сага ушундай бир жат көрүнүп калат да, жаман көрүнүп тажап каласың. Ошого чейин барат да. Бирок ошол учурда дагы ушул нерсени кой бул мага керек деп өзүңдү заставлять этип, эгер ушул нерсени кыла турган болсоң, сөзсүз бир жыйынтыгы ийгиликтүү болот да, жакшы болот. И 3 отсюда. Так, 3 отсюда. Так, и снизу. 3. На, тяжко. Так, слева. Так, сбоку. Так. И опять туда. Раз, два. Так, лево. Снизу поворот. Да, сбоку. Улумдун ар бир айрыкча мына чет мамлекетке барганы, анан Кыргызстандын ичинде каерде бой болсо улум менен кошо барам. Кыргызстандын ичинде эле болсо мен кошо барам да, анан чет мамлекеттерге баягы эле каржы жагынан неметип калабыз, эки адамга немете албайм. Өзү барат, бирок переживание бул жага санаркоо эмне болду, кандай болот. Бул оюн ушундай нерсе да бир муш менен чечиле турган. Анан катуу муш өтүп кетпесе экен, катуу тепки жеп калбаса экен, травма албаса экен деген сарсаноо көп болот да. Анан бардыгын алгандан кийин уже жеңишке жеткенден кийин баягы сарсаноо, кыжалатчылык канча кыйналсаң дагы ошол колун көтөргөндөн кийин уже бардыгын унутасың да, ушунчалык сыймык, ушунчалык кубаныч болот. Аны сөз менен айтып жеткирүү кыйын да. Балам өзү кандай сезимде болсо, биз андан да катуураак сезимде болсо керек баягы жеңишти алгандачы. Себеби сөз менен айтып жеткирүү өтө кыйын аны. Таттуу балаң кайра жашооң андан бери таттуу кылып сыймыктандырып турса, мындан чоң бакыт, мындан чоң ийгилик жок болсо керек деп ойлойм. Сиз бактылуусузбу? Мен өтө бактылуумун. Кудайга шүгүр, уулдарым бар. Мына уулум дүйнөнү дүңүрөтүп чыгып атат. Неберелерим бар, келиндерим бар. Үйлөм ынтымакта бири-бири менен. Кудайга шүгүр. And first place, new world champion in a low kick, Avzabek Amanbek of Kyrgyzstan. National anthem of Kyrgyzstan.
ооба негизи бул бир максат коюп максатка жетем деген максатың болсо сен туруктуу болушуң керек да. Туруктуу болушуң керек, анан чыдамкай болушуң керек. Туруксуз биздин бул залдан биз агайдын колунан бир миңдеген балдар кеткен. Мен бул жака келгенден бери канчалаган балдарды көрдүм да. Келет убактылуу 1 жыл катышат, 2 жыл катышат, кетип калат. Бирок тийип качып кылган бир жумушуң деле, мындай жашоодо деле да, тийип качып кыла турган болсоң эч бир ийгилиги болбойт ал нерсенинчи. Качан гана сен ошол нерсеге берилип, туруктуу болуп туруп, чыдап, кыйынчылык сөзсүз болот да. Ошол кыйынчылыктардын бардыгына сабыр кылып, чыдап, талыкпай менет кыла берсең, ошондо анан сөзсүз ийгилигин көрөсүң да. 1 жылда, 2 жылда, балким 3 жылда эле келип калбайт да мындай ийгиликтер. Буга көптөгөн убакытты талап кылат, көптөгөн тер төгүш керек, көптөгөн менет кылыш керек да. Качан гана адам баласы жашоодо кандай эле болбосун, спортто деле, жашоодо деле өзүнүн убактысын, өзүнүн жанын, малын ушундай бир курбанчылык кыла турган болсо, ошол нерсенин аркасында сөзсүз ийгилик болот да. Спортто деле дал ушундай, качан сен өзүнүн убактыңды бере турган болсоң, чарчаган кезде чарчаганыңды билдирбей келип залга келе турган болсоң, бир аз болсо дагы ушул нерселерди курбанчылык кылсаң, ошондо анан сөзсүз ийгиликке жетесиң да. Удар не вкладывай, серийный, с рук почаще. Все, руками начинаем, ногой заканчивайте. Кидать ручки, вот так. И, рингке чыгаруудун алдында обязательно биз бүт аспекты даярдайбыз да. Обязательно физическая подготовка обязательно болуш керек. Техническая подготовка, тактика, техническая подготовка. Биринчиси, конечно, ал деле психологическая подготовка, да. Психологически авас аябай бир устойчивый бала да, психологически устойчивый деп коет да. Чыкканда провокацияларга берилбейт да. Чыгат да рингде өзүнүн ишин аткарат да. Мен негизи эле айтып келем дайымачы. Мен кандай гана жеңишке жетпейин. Бул жеңишке мен өзүм эле жетип алган жокмун. Бул жеңиште албетте менин жакындарымдын, ошол эле машыктыруучумдун салымы чоң, ата-энемдин салымы чоң, бир туугандарымдын, мен менен бир эле залда машыккан досторумдун салымдары аябай чоң. Анткени ушулар бар, ушул кишилердин жардамы менен анан мен ушундай деңгээлге, ушундай даражага жетип атам да. Өзгөчө ошо өзүмдүн машыктыруучумду белгилей кетсем, ал киши өзүнүн убактысын аябай, өзүнүн ден соолугун аябай келип бизди машыктырып, ушундай мелдештерге дайындап жүрүп, мындан арыда дайындап. Негизи дайыма эле биз каяка даярданбайлы, биз менен кошо бул да переживать этип, бул да болсо буларга бир чоң стресс да, кээ бир учурларда ушундай болуп калат. Андыктан булардын да салымы чоң деп айтат элем. Ошондой эле ата-энем дагы дайыма мени спорт тандаган күндөн баштап эле колдоп келишет ар дайым. Мен салмак кылсам, мен менен кошо салмак кылышат. Мен мелдешке кетсем, ошол күндөн тартып алар деле кыжалат болот, мен канчалык кыжалат болсомчу, кандай болот экен, кандай келет экен депчи. Дайыма ушул инсандардын жардамы менен, ушулардын ата-энемдин батасы менен мен ойлойм ушундай ийгиликтер болуп атат. Качан гана ата-энеси өзүнүн уулдарына, өзүнүн перзентине бата кылып, өзүнүн батасын бере турган болсо, сөзсүз ошол батаны Аллах Таала кабыл кылат да. Мен дагы дайыма аракет кылам ушул кайсы мелдешке барбайын, каяктан келбейин, кайсы мейишти баштабайын, ушу ата-энемдин дуасын алып, ата-энемдин батасын алып баштаганга. Анткени ошолордун батасы менен анан балким мен бата менен эл көгөрөт деп коет го. Ушундай бир даражага жетип атам да. Кыргызстанда эми чындыгында эле мынчалык титулга ээ спортсмендер кикбоксинг боюнча жок болсо керек. Биринде дүйнө чемпиону болсо, биринде Азия жок. Биринде Азия болсо, биринде дүйнө чемпиону жок. А эми менин баламда эми бүт бардыгы бар да. Эми сен жеттиң бүт нерсеге, эми бир эле олимпиада, эми олимпиада тилекке каршы айтып атпаймынбы жок деп. Эми токтот деп коем, дагы деле токтобой атат, бирок. Мен каалоо тилегим ар бир үй бүлөгө, ар бир ата-энеге баласы чемпион болбогон ченде дагы адам болуп чыкса, жакшылык менен ушу бирөөгө жаман санабай, бирөөнүн колдон келсе жардам бер, колуңдан келбесе жок дегенде, ошонун көңүлүн көтөрүп, жакшы сөз сүйлөп, жакшы адам болсо деген тилегим бар. Assalamu alaikum. Калайсыздар? Келдиңби? Сау.
Бул менин атам. Ондек бул апам. Ушул эки апам Мыскал аты. Ушул эки инсан ушу мени ар дайым колдоп, мына ушинтип апам акта сорконун жайып дайыма кандай кайсыл жакка болбойм, ушинтип узатып, келсем тосуп алып, ушинтип колдоо көрсөтүп жүргөн, менин артымда турган ушу тоолор ушул эки киши да. Алыңыз. Жакшы? Жакшы. Не жаңылык? Жаңылык жок. Даярданып атабыз. Даярданып. Бизде үй бүлөбүз чоң негизи. Азыр эми көбүнчөсү баары жумушта болуп, бирок бизде бир чоң үй бүлөбүз. 4 туугандын мен. Эң ушу 4 туугандын эркектерден кичүүсү менмин. Менден кичинекей карындашым бар, анан улуу агам менен эжем бар. Азиядан утуп келген медальдар, мына бул Ашхабадда болгон Азия чемпионатынан бул 2017 жылы. Бул ошол эле жылы өткөн Азиялык оюндардан алган алтын медаль да. Мындан тышкары мына дүйнөлүк кубоктун медали, мына бул дүйнөлүк кубоктон. Анан дүйнө чемпионатынан Кудай буйрса 2 жолку дүйнө чемпиону болуп, мына эң биринчиси 2013 жылы Турциядан, Анталия шаарынан о медальди алып келгем. Быйыл болсо мынакей бул медальди утуп келдик. Ушу болгон ушу чоң мелдештердеги алтын медальдарыбыз ушулар да. Кикбоксингден эле эмес, андан башка ушусанда, рукопашный бой дегендерден чыгып жүрөбүз. Анан Кыргызстандын канча жолку чемпиону экенин санап деле көргөн эмесмин. Мына могу бүт ошо Кыргызстан чемпионатында алган биринчи орундарында бүт республикалык мелдештер. Ушул жерде канча медаль болсо, ошончо жолку Кыргызстандын чемпиону болом да. Бул жерде кикбокстен, таэквондодон, ушусанда, анан рукопашный бой деген спорттун түрлөрүнөн медальдар. Жалаң биринчи орундуку. Бул жалаң биринчи орундуку. Бул жерге өзүнчө топтоп койгонбуз. Негизи эми жалпысынан кикбоксингде бизде эң эле бир пик бул дүйнө чемпионаты. Андан тышкары чоң мелдештердин бири ушул Азия чемпионаты, Азиялык оюндар, анан дүйнө чемпионаты. Дүйнөлүк кубок. Төртөөнүн тең менде алтын бар, Кудайга шүгүр. Быйыл мына дагы бир жолу дүйнө чемпиону болуп, 2 жолу дүйнө чемпиону аталып атам. Пик толду, план ишке ашты, бирок дагы эле спорт кой бербейт экен. Мындан ары дагы максаттарды коюп, балким ушу профессионалдар арасында өтсөк деген ойлорубуз бар. Негизи бирден бир ушу спорттогу максатым бул олимпиадалык медаль болчу. Бирок тилекке каршы ошо мен тандаган спорттун түрлөрү кикбоксингде эле, ушусанда деле олимпиадада жок экен да. Ошого анан дагы эле үмүт бар. Дагы эле эми үзүлбөгөн үмүт менен жүрөбүз. Кудай буйрса, насип этип калса, балким олимпиадага да барабызбы дегенчи. Азыркы тапта негизи ошо ута турган мелдештин баарын эле утуп турмун. Бардык чоң мелдештерден ушу алтын медаль бар. Анан аркысын көрөбүз уже. Мындан аркысы кандай болот? Балким профессионалдар арасында өтөбүз деген ойлор бар. Эгер жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп калса.